Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Өзгөн райондук ооруканасынан кабар алды. Ал ооруканада имарат, медициналык жабдыктар боюнча кандай муктаждыктар бар экенин сурады. Өзгөн районунун больницасына акыбал экен, Ол түшіп кетмесін деп отыр. Ол түшіп кетішler mi? Ол түшіп кетті. Қандай, жақсы ма, іштер жақсы ма? Болында тем Болды не? Бұл старое здание болған, қошылғанда 4 жыл болған, сол ескі зданиялар азыр немеге бергенбіз. 3 жылдан бері атты сноска. 3 жылда авариймен 9 зданияны сноска бергенбіз. Тендерға берді. Шол ескилин Қандай, кімге сол берді? Тендерға берді, 9 зданияны, чтобы сразу жол бізге бұзып, жасатымен алып кеткен. Азыр күчік МЧС-тен менен қорытын чарып полностью. Андан бұлар бар. Азыркы шарттары қандай? Шарттары қазір. Бағы ақшаны өнерді. 5 миллион теңгені берді. Ошоны тоқтап бирден объект турат алса, азырдан жерде пищеблок жок эле, пищеблок строительство алды. Сізге азыр не жетті? Мана ушу жаңы зданияны перестроить этти. Қандай жаңы здание? Больницаны жетти, потому что больница население көп, территория. Территория чоң эле? 6 гектар. Олардың ордында қайдан құтылып кетті? Жоқ, мына жақта азыр сейчас қалды. 380 койкалы заявка бергенбіз да, түркерісінде. Кімге? Мындан мурун 2021 жылы положение киргизилген болчу. 527 миллионго. Токтоп калды анысы. Быйылкы жылы несине тоже жазып берген. Бизге куруп бериңиздер. Население чоң, эски зданиялар деп ошону турам. Жаңы больница куруп берилди. Мына Өзгөн районунун больницасы боюнча акыбал. Ушул боюнча биздин депутатыбыз Улукбек Зулфукарович Курманкул бизге Токтор Алиевич болуп кайрылган. Карап, ушуну карап этсеңиздер. Мына ошону келип караганы келдик. Эми ситуация плачевная, удручающая. Удручающий. Бул Өзгөн району биздин мамлекетибиздеги 5 чоң райондун бири да. Эл өтө көп. Так. Менен больницанын акыбалы бул. Так, өтө жаман. Өтө жаман. Не только там санитарный жагынан. Бул ошо эч кандай нормаларга жооп бербейт. Бардыгы өтө жаман экен да. Ошондуктан биз мындай кылабыз. Сиз облусубуздун президентибиздин өкүлү катары, сиз акимибиз катары. Эме, Дания, проходите. ГКМ, я хочу. Сиздер чогуу совместно ушул жерде буквально больницанын башчылыгы менен чогуу актын түзүү даярдадык. Кайсы зданияларды сносить этишибиз керек, кандай зданияларды кайрадан курушубуз керек, смета расходу, канча акча керек, бүт барды. Мен урматтуу президентибизге доложить этейин. Ушу маселеничи. Анан биз срочном порядке акча бөлөйлү бул жерге. Финансовый акча бар, только ошону жакшылап иштетиш керек болот. Макулбу? Акча бөлөйлү дагы подрядчик тапкылады, уже начинать на строительство. Эгерде бардык документтер даяр деп атат, эжекебиз. Баягы сметный документтер даяр деп атат, бар даяр деп атышат. Бирок улучшенный вариант кылгыла. Бүгүнкү күнгө эсептебегиле, келечекке эсептегиле. Келечекке. Бүгүнкү күндө, например, мына ушул эле Өзгөн районунун эли 300 миң барбы? Канча? 255 миң 293 миң население. Ну 300 миң давайте вот так. 300 миң население. Ушул 300 миң населениебиз дагы бир 10 жылдан кийин 350 миң болот. 20-30 жылдан кийин 400 миң болот. Туурабы? 5 миңден төрөт. 5 миңден кошулуп атса мына. Ошондуктан 10 жылда 50 миң кошулуп калат экен. Туурабы? Ошондуктан кийинки жылдарга расчетун алып туруп, кеңирирээк, чоңураак, жакшынакай кылып салайлы. Бул бир. Бул строительство боюнча баштайсың. Ана строительство жүрүп аткан маалда сиз врачтар менен кошулуп туруп, жаңы медициналык жабдууларды алуу боюнча. Биз жөн эле зданияны куруп эле коюш эмес бул жерге. Ал максат эмес.
зданияны кургандан кийин ошолорго жаңы медициналык жабдууларды алышыбыз керек. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берет. Так, аган отдельный акча бөлөбүз. Макулбу? Ага отдельный акча бөлөбүз. Ошон үчүн сиз ошол сметаларды даярдап бүтүп туруп президенттин атына катты жазыңыз. Катты жазыңыз. Президентибиз өзүнүн стаб фондунан бөлүп берет акчаны. Президенттин буйругу чыгат, распоряжение чыгат. Стаб фондунан акча бөлүнөт. Биз депозиттин акчаны которуп беребиз. То есть акча бар, бардыгы бар, ток иштетиш керек. Макулбу? И срок строительства. Эндиги жылы күзгө чейин больницаны беришибиз керек. Сможем? Сможем. Сможем? Успеем, нет? Biz hazır jana siz ayткан акт өтө маанилүү. Ошону срокто выдерживать этип, азыр бул жерде кандай имараттар бар? Ошону көбүрөөк калтыр деген болобу, балким бардыгын көздөген болобу ошо. Жок, 9 здания сноско кетет. Ошол айтам, ошол даярдаганыңар тез бүтүрүп, то есть оперативный иштегиле тез ыкчам иштеп туруп, ошолорду бүтүрөлү дагы биз больницаны, өзгөнүн больницасын сактап, сонун кылып, баарын куруп, сонун кылып даярдайлычы. Анан кийин ошол президентибизге айтканыбызга да жакшы. Мына баарын бүтүрдүк. Урматтуу президентибиз келип ачып бериңиз деп суранабыз. Макулбу? Ошону даярдагыла анда. Баягы эми жүрүп атканда эле, эмне деп коет? Курулуш иштери жүрүп атканда эле медициналык жабдууларды алышыбыз керек. Жаңы современный. Макулбу? Бүт бергиле, биз акчасын таап беребиз. Болду. Мына мен өзүм жеке жооп берем. Ушу өзгөндүн больницасын эң сонун кылып куруп, эң сонун кылып жаңы жабдуулар менен жабдоо беребиз. Бирок силерден бир талап бар. Какой? Единственный. И вы это знаете. Это знаете что? Нет. Работать честно, преданно, так, преданно. И любить свою профессию. Естественно, надо оказывать максимальное содействие, помощь населению. Так? Себеби дебейсизби? Себеби дегенде врачтарыбыз ушундай болуп атат да. Врачтарга шарт түзүп, тияк-бияк кылсаң деле элдерден акча жыйнап коюп атат. Элдердин баягы коррупциялык элементтерге берилип кетип атышат. Ошол маселелердин баарын өзүңүз жетекчи катары чечишиңиз керек да. Өзгөн райондук ооруканасынын бөлүмдөрүнүн имараттарынын эскилиги жетип, жаңыланууга муктаж. Мындагы азыр иштеп жаткан имараттардын акыркысы 70-жылдары салынган. Биз мына бузуу иштерин уже баштап калышыбыз керек. Подрядчикти дайындагыла. Аким. Сиздин мойнуңузда болот. Биз акчаны азыр бөлгөнүбүздө акимдин счетуна келип түшөт акчачы. Эгерде акчаны үнөмдүү пайдаланбай, эффективдүү пайдаланбай, коррупциялык элементтерге берилбей башкалатырган болсоңуз, сразу мыйзамдарды жооп бересиз. Макулбу? Мен ойлойм андайга барбайбыз деп, барбайбыз. Тем более бул жерде мына өкүлчүлүктүн башчысы контролдоп турат. ГКНБдин жетекчилери контролдоп турасыңар. Райондук, облустук жетекчилер. Макулбу? Уже подбор кыла баштагыла, подрядчикти подбор кылып, даярдап, эгерде мүмкүн болсо ишти баштай бериш керек. Соглашаюсь, что сроки выдержать, госпредприятиялар өзүн жакшы көрсөтүп, может, ушу госстройдун госпредприятиясы менен салыштырып. Мен айтып атпайм, мен муну менен иштегиле дебейм. Подборду жасагыла. Сиз мына жооп беретін адам катары. Эгерде бир подрядчикти алып келип, эртең ошол подрядчик туура эмес иштеп, срокторунда иштей албай, же коррупциялык элементтерге бериле турган болсо жооп бересиз. Туурабы? Тапкыңыз. Сиз мына аким өкмөт ошону тапкыла. Ишти кылгыла. Бизди жасап берет экен деп эле карап отура бербестен өзүңүздөр иштеңиздер. Биз финансы менен камсыз кылып берели, баягы уюштуруу жактарын камсыз кылып берели. Бизден мына ушул строительный кылсак, башка больницага, башка жаткандарга эме болбойбу? Жок. Зыян тийбейби? Зыян тийбейт, потому что биз максимально укомплектовать этебиз. Детские отделения, роддомду менен. Роддом иштеп атабы? Роддом азыр ремонт кылат, андан иштетем, потому что баягы стройка болуп неме болгондон кичине неме болуп калды. Ошого ремонт кылат. Оборудованиелер жакшы эле? Оборудование хороший эле. Жакшы эле? Бирок анча жок. КТны компьютер томограф алып келген, цифрлангендерим бар. Аны жакшы экен анда, бардык жерде. Жок, андан тышкары. Али жаш балдары баягы не деп коет? Чала төрөлгөндөргө алар да бар. Барбы? Да. Бар экен. Анын неме ачылганын сложно айтып.
палата для новорожденных бар бизде. Укомплектоваться эткен. Анан кийин хирургтарында бар. Жаш балдарым бар, аябай жакшы иштеген немелер. Мына ушул здание, мына эскиби жаңы? Булар эски бүт бар. Булар бузулабы? Ооба. Жок, азыр пока биякты баштап бермейинче хирургия менен травма. Бул хирургия ушунда жашайбы? Пока. Муну да бузуш керек. Мундан да кийинки де бузабыз. Жамандар бар дейсиз. Албат совсем жамандарын азыр 9 зданияны бердик. Анан жаңыдан, может быть, мына больницанын ичинде жаңыдан план проектisi түзүп чыккылачы. Макулбу? Потом жерде сурандык эле баягы жаштарга келгенде квартира алып, общежитие кошуп ишин алып пожалуйста деп баягы. Азыр Бишкектен звонить атат, врач балдар, ординаторлар. А жашатканы Биз ал боюнча ГИКке үй курулуп атат. ГИКке курулгандан өзгөндө ГИКке үй курулуп атат. Сиз запросты берсеңиз, аке менен кошо сүйлөшүп туруп, ГИКтен үйлөрдү берет. ГИКтен үйлөрдү бергиле. Макулбу? Ошодон алып бергиле, ошодон местный ошол өзгөндүктөр келсе, ошодон үйдү алып жашайбыз. Өзгөнүктөр эмес, азыр Бишкектин өзүнөн суранып атат. Таластан кыз келген азыр. Ал кызымды алып калды. Бул бир типа гостиничный укусу. Ну, пока временно неме алганычы. Ординатор бар 2 жыл без заработка без. Больницаны куруп албайбы? Да? Больницанын жанында, пожалуйста. Көп нерсени обещать этип, анан эртең аткара албай калып. Ошонун немесинде, ну хотя бы мындай неме жаңыраак зданиясын капитальный ремонт кылып. Ну посмотрим, да? Будущем балдардын предложениясын күтөйлү, карайлы. Сметанасы карайлы, канча акча болуп кетти, ошону карайлы. Одним словом, бул өзгөн райондук чоң больницаны толук бойдон жаңыдан куруп чыгабыз. Жаңыдан медициналык азыркы жабдуулар менен камсыздайбыз. Элибизге жакшы шарттар түзүп беребиз. Бул үчүн 1 жылдык убактыбыз бар. Эмдиги жылы буюрса күздөргө бүтүп калсак жакшы болот. Мени? Всё, сүйлөштүк анда. Ишиңизге ийгилик болсун, саламат болуңуз. Мен эми мына эмелериңерди кирип текшербей эле коеюн, а? Жок, эми неме алганда очень красиво деп айта албайм. Ну, колубуздан келген кичинчитирөөк эле бирден зданияларды неме инфекционный ремонтко капитальный терапияны Ильичевка жактан. Азыр сиз мына ушул эмелер келген баягы бул жерге дарыланга келген адамдардан акча албайбыз деп айта аласызбы? Айта алам, потому что баарына телефондорду койгуп, арка немелерди койгом. Совсем албайт деп айта албаймын. Потому что 1000 сотруднигим болсо, аркасынан ар бир. Канча сотруднигиңиз бар өзү? 1030 сотрудник. 1030 сотруднигиңиз бар. Баардын артынан жүрө албайсыз. Бирок ар бирине кол койдуруп, лекция окуп неме алганбыз. А элдер кандай элдерден эме барбы? Жанагы деп коет. Жалоба барбы? Ушул боюнча. Болгондо болот неме болгондо. А бизде кузработниктер бар, айыл-майыл мониторинг. Бир жылдын ичинде канча сотрудникти мындай аныктап чыктыңар? Үчөөнү неме алганбыз, үчөөнү увольнительный. Үчөө түштүңүз. 50 сом алып коюп, справкага деп неме алгандар. Жок, 50 сом, 10 сом мейли анча-мынча ыраазычылыкка берип кете берет. Андан кийин ушунча акча бербесең операция кылбайм, ушунча акча бербесең жаткызбайм, ушунча акча бербесең жанагы эме кылбайм дегендер жокпу? Дары-дармек менен неме обеспечение жакшы эле неме коет. Берки немелери деле жок болбосо 26 миллион сом неме алганса, азыр 13 миллион сомдук дары бар. Жинада бизде азыр массовый авариялар көп болуп калат, трасса неме болгон үчүн. Ошондой моменттерде обезболивающий же наркотический немелер жок болуп калса, ошону материал. Нет, ошону алып сиз баарын даярдап коюңуз. Даярдайм. Запаста болсун сиздечи. Эми адамдын өмүрүнөн кымбат эч нерсе жок. Өмүрдөн кымбат эч нерсе жок. Ошондуктан бүт нерсени даярдап коюңуз. Жетпегенин айтыңыз. Мына губернаторлор турат, жардам берет. Бизге айтыңыз, биз жардам берели. Самое главное силер иштегиле. Макулбу? Биз сизге ишенебиз. Биз да сизге ишенебиз. Рахмат. Өзү жылына былтыркы жылдын эсебинен 19948 адам дарыланып чыгып кеткен. Азыркы 6 айда 8206 адам жатат. Жыл сайын население өскөнүнө байланыштуу бизге керек бул адам азайбайт, көбөйтсө себеби район межобластной ортодо болгон үчүн Караалжадан да келип бизге жатып калышат. Ошого өсө атат население, бирок больницанын неме абалы ушундай болгон үчүн биз ошого муктаж болуп суранганбыз. Биз өзү больница многопрофильный болгон үчүн азыр бүт эле имараттар түшүп больница түшөт, многопрофильный 380 койка деп биз суранганбыз азыр. Себеби бул больница эң эле жаңы болгон зданиясы бирөө 78-чи, анан бирөө 80-чи жылы курулган экен да. Андан
кийинкилери в общем эски. Эң последний курулуш болгон 80-жылы, анан 78-жылы болгон экен. Ошон үчүн бүт эле зданиялар муктаж капитальный ремонтко. Ошондой эле курулуш президенттин турукташтыруу фондунан каржылана турганын белгиледи. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.